12 февраль Баткен шаарынан анча алыс эмес Бужум айылынын түндүк тарабында тоо арасында түнкүсүн ок атылып жатты. Бул куралдуу кагылышуу эмес, Баткендеги 30-630 аскер бөлүгүнүн взводдук түнкү машыгуусу эле. Бул жолку башка учурдан өзгөчөлөнүп, машыгуу жарыкта эмес. Жоокерлер көчүрмө даярдыктарын түнкүсүн текшерип көрүштү. Бул деген биз мекенди коргошубуз керек. Ар кандай кыйынчылык болушу мүмкүн мекенди коргоодо. Ошо биз даяр турушубуз керек. Эч ким билбейт душман каяктан келет, качан келет. Күндүзү келиши мүмкүн, кеч келиши мүмкүн. Биз ошого даяр турушубуз керек. Мында жоокерлер ар кандай куралдарда ок атып, түнкү татаал кырдаалда взводдук көчүрмө унаа, артиллериялык курал жарактарды колдонуп, душмандарды жок кылуу көнүгүүсүн аткарышты. Канчалык татаал болбосун, жардыгыч миналарды кылдаттык менен таап, зыянсыздандырышты. Мина кайсы жерде куйганын билбейбиз, өтө абайлап, этияттык менен издеп, аны жардылык менен жардырышыбыз керек. Зыянсыздандырабыз. Бул практикалык машыгуу буга чейинки пландын негизинде өткөрүлгөн. Буга чейин жоокерлер бир жума бою тоо боорунда сабактарды өтүп, окутуу болгон. Бүгүн практикалык негизде өткөрүлүп, мында офицерлердин жана жоокерлердин канчалык деңгээлде даяр экенин текшеришти. Негизги максатыбыз аскерлерди бардык шартта, кышында дагы болобу, жайында дагы болобу, түнү дагы болобу, өз мекенин, жерин коргоого даярдоо болуп эсептелет. Мында жатакана, медициналык пункту, ашкана, эс алуу бөлмөсү жана башка бардык шарттар каралып, чатырлар тигилген. Ошондой эле буга чейинки өткөрүлгөн аскер бөлүкчөлөрүнүн талаа жыйынынан өзгөчөлүгү электр энергиясы да тартылып, чатырлар көмүр мештери менен жылытылган. Мындай шарт албетте аскерлердин бир канча убакытка созулган машыгуулары үчүн каралган. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Тоонун этегинде